Ош шары жарым миллиондон ашык халк жашаган республикалык деңгээлдеги экинчи чоң шаар. Учурга карата албетте шаарда бир топ алгылыктуу жумуштар жасалып жатканы менен, бирок коомчулук тарабынан айрым муктаждык жараткан маселелерди чечүү жагы да каралууда. Бүгүнкү күндө Ош шаары кандай иш аракеттер менен өнүгүп жатат, кандай иштер жасалып жатат жана алдыда жасалышы керек. Күн маектин бүгүнкү көрсөтүүсүндө дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Сиздер менен аты жөнүм Мелиза Кочкор кызы. Бүгүнкү биздин студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салалы, телекөрүүчүлөрдөн сырткары бизде ЛФМ радиосунун угармандары дагы угууда. Андыктан көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жаткандыгын айтып, 032 22 557 32 номер аркылуу түз байланышта сурооңуздарды узатсаңыздар болот, жана 8060 кыска номерине дагы шаарга байланыштуу суроолорду кабыл алабыз. Урматтуу Айтмамат Тентибаевич, алгачкы эле суроо, акыркы шаардагы орчундуу жаңылыктар боюнча бөлүшүп айтып өтсөңүз. Рахмат, Элиза. Акыркы шаарда болуп аткан орчундуу жаңылыктарга токтоло турган болсок, мына 6 айлыкты шаар жыйынтыктады. Шаарда коллегиялык отурумда бул маселе каралып чыкты. Андан сырткары эң негизги жаңылыктардын бири мына кече 10 августта шаарда товар өндүрүүчүлөр Андижан шаарына атайын иш сапар менен барып келдик. Ал эми кийинки жаңылыктарга токтоло турган болсок, мына жакынкы күндөрдө мына Сай бою көчөсүндөгү бир нече долбоорлор ишке ашуунун алдында турат. Андан сырткары дагы бир жакшы жөрөлгө бул эртең биздин Ош шаарыбызда Ош Фест 2017 деген туризмге арналган жаңы дагы бир жакшы иш чара күтүлүп атат. Ошонун эртең жүрүшү болот. Ал эми ушул 6 айлыкка токтолуп кете турган болсом, негизги көрсөткүчтөр Ош шаарында жаман болгон жок, жакшы ийгиликтер менен жыйынтыктадык. Мисалы, өнөр жай продукциясына токтолуп кете турган болсок, бул көрсөткүч 6 айдын ичинде 107,8% менен жыйынтыкталды. Ушул 6 айдын ичинде 2 миллиард 58 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлдү. Ал эми бул көрсөткүчтү ушул 2014 жылдан бери айта турган болсок, бул көрсөткүч дээрлик мындай шаарыбызда 3 жылдын ичинде 31%га өстү. Ал эми цифрага токтоло турган болсок, 800 миллион сомго өнөр жай продукциясы көп өндүрүлдү дегенди билдирет. Ушул эле багытта ошол биздин негизги приоритеттүү багыттарыбыздын бири бул Ош шаарында жаңы жумушчу орундарын түзүү болуп эсептелет. Бул багытка токтоло турган болсок, мына акыркы 3 жылдын ичинде 3000ден ашык жаңы жумушчу орундары түзүлдү. Ал эми айыл чарбасына токтоло турган болсок, мына мен так цифра менен айтайын. 2017 жылдын январь-июнунда 252,7 миллион сомдук айыл чарба продукциясы өндүрүлдү. 2016 жылдын ушул тийиштүү мезгилине салыштырганда бул көрсөткүчүбүз почти 75 миллион сомго көп айыл чарба продукциясы өндүрүлдү дегенди түшүндүрөт. Ал эми акыркы 3 жылга токтоло турган болсок, бул көрсөткүчүбүз 3 жылдын ичинде бул багытта 40%га өстү дегенди түшүндүрөт. Ал эми инвестицияга токтоло турган болсок, мына бул көрсөткүчүбүз инвестиция жаатында 5 эсеге өстү. Бул Ош шаары үчүн өтө чоң мындай бир көрсөткүчтөрдүн бири. Мына 2014 жылга чейин бул көрсөткүч 1 миллиард 200 миллион болсо, жылына келген инвестициянын көлөмү. Мына акыркы 3 жылда бул көрсөткүч почти 15 миллиард сомго өстү. Демек, жылына 5 миллиард сомдун тегерегиндеги Ош шаарына инвестиция келип атат дегенди түшүндүрөт. Албетте, бул көрсөткүч менен биз чектелип калбайбыз. Бул негизги багыттарыбыздын бири биздин, мындан ары дагы ушул багытта иш менен алектенебиз. Ал эми албетте акча каражатсыз эч нерсе чечилбейт. Бул багытта айтып келе турган болсом, мына 2014 жылы Ош шаарынын бюджети 740 миллион болгон болсо, бүгүн почти 1 миллиард 40 миллион сомду түзүп атат. Мына акыркы 3 жылдын ичинде Ош шаарында бул багыттагы жетишкен ийгиликтерибиз 300 миллион сомго жетти. Ушул 3 жылдын ичинде Ош шаарынын бюджети 300 миллион сомго көбөйүп атат.
когда-то бір жылдары мына егемендүүлүк алгандан кийин Ош шаарынын бир жылдык бюджети 50 миллион сомдун тегерегинде болгон. Бүгүн уже 1 миллиард 40 миллион сомго жетип отурат. Бул деген мындай бир жакшы ийгиликтер десек болот. Бирок албетте бул чектөө эмес. Бул чектөө эмес. Күндөн күнгө мына турмуштун талаптары өсүп атат. Мына ошого байланыштуу биздин ошол мен жана айтпадымбы, негизги багыттарыбыздын бири ошол кошумча жумуш орундарын өткүзүү, ошол кошумча ишканаларды салуу болуп эсептелет. Кудай буйруса бул багытта дагы аракеттерди жасайбыз. Андан сырткары кечиресиз, жогоруда мына инвестиция боюнча айтып өттүңүз, жергиликтүү бюджеттин өсүшү боюнча айтып өттүңүз. Анан жаңы ишканаларды түзүү боюнча кандай ишканалар, кандай деңгээлде иш алып баратат, алардын натыйжасы кандай? Жаңы ишканаларды түзүү боюнча мен токтолуп кетейин. Бир эле мындай бир бүгүнкү күндө Ош шаарында эч качан болуп көрбөгөндөй бүгүнкү күндө Ош шаарында мына телевизор чыгып атат. Бул ушундай бир чоң мындай бир кыйналыш мезгилде, газ жок мезгилинде ошол инвесторлор келген. Газдын жоктугуна карабастан биз ошол инвесторлорго биринчи кезекте ошол үзгүлтүксүз электр энергия менен биз камсыз кылып турганбыз. Биздин максат ошол келген инвесторлорго толук кандуу шарт түзүп берүү. Ошолорду кандай жагдай болбосун, ушул биздин өзүбүздүн мына бул шаарга ошол акча салуусуна толук кандуу мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Мына бүгүнкү күндө Ош шаарында андан сырткары тиги кир жуугуч машиналары чыгып атат. Негизинен биз ушул кир жуугуч машиналарына ички рынокко, андан сырткары мына бүгүнкү күндө уже экспортко чыгарганга үлгүрүп атабыз. Мына ошого окшогон бир топ ишканаларды мына акыркы жылдардын ичинде Ош шаарында салганга үлгүрүп атабыз. Кудай буйруса келечекте ушул мындан ары дагы ушул багытта иштер жакшылап уланат. Бул биздин негизги багыттарыбыздын бири. Ал эми мына мен жана айтпадымбы, биз өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөр менен Андижанга иш сапарыбыз менен барып келдик деп. Бул достук мамиле, мен айтып коеюн, бул бир эле эки шаардын ортосунда болбош керек. Достук мамиле ушул эки республиканын ортосунда болуш керек. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына 20 жылга жакын Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле салкындап калган. Бирок мына бүгүн ушул президенттерибиздин, эки президенттин, эки мамлекеттин президентинин мындай бир жакшы, мындай бир чечкиндүүлүк кадамдарын таштаганын негизинде мына былтыркы жылдан баштап, тактап айтканда 2016 жылдан баштап Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер мындай бир жакшы жака, мындай бир жандана баштады десем туура болот. Мына алар бизди абдан жакшы, мындай бир жогорку деңгээлде тосуп алды. Ошол жерде ошол товар өндүрүүчүлөр менен бир эле ушул Ош шаарынын товар өндүрүүчүлөрү эмес, Баткен, Жалал Абад, Ош облусунун товар өндүрүүчүлөрү, ал жактан ушул Фергана, Наманган облусунун товар өндүрүүчүлөрү менен биздин товар өндүрүүчүлөр жолугушуп ошол жерде чоң бизнес форумду өткөзүштү. Келечекте өздөрүнүн мындай бир иш план максаттарын аныктады. Мен ошол жерден сөзүмдө дагы айттым, өзүм дагы ошону көрдүм. Биз кандай аракет кылбайлы ушул элдердин ушул бири-бири менен катташуусуна чектөөдө эч кандай мындай бир биз мындай бир тосмо тоса албайт экенбиз. Анткени мына эки эл, Өзбек менен Кыргыз, байыртадан бери мындай бир жакын кошуна жашап, дос болуп келишкен. Бул достукту биз эч качан ушу эки элден айыры албайт экенбиз. Мына кечээки ошол иш сапарда ушуну мен ушуга мен өзүм туш келдим, ушуну бүт баарын көрдүм, сездим өзүм неме менен. Бул жакшы самалык. Ал эми акыркы учурларда шаарыбызда курулуш иштери байма-бай жүрүп жаткандыгын көзүбүз. Биз өзүбүз дагы тургун катары деле, шаардык тургун катары деле сезип көрүп жүрөбүз. Көпүрөлөр салынып, жолдор деген курулуп дегендей. Бирок негизги маселе катары Айтмамат Ентибаевич, ошол канчалык курулуш иштери жүрбөсүн, бирок жол тыгындары дагы да көйгөй жараткандыгын билебиз. Бул жөнгө салуу иштерине майнап чыкпай жаткандай сезилет. Бул боюнча кандай чечкиндүү кадамдар жасалат? Эми жолдорго токтоло турган болсок, мына бул бир эле Ош шаарындагы проблема эмес бул. Негизги дүйнөдөгү чоң шаарлардын дээрлик көпчүлүгүндө ушундай проблемалар бар. Мына акыркы 5 жылга токтолойлу, мына Ош шаарында дагы ушундай проблемалар мындай бир жандана баштады десем, мындай күчөй баштады десем туура болот. Анткени мына официалдуу статка токтоло турган болсок, Ош шаарында где-то бир 79 000 автотранспорт катталган болсо, официалдуу статта
тактап мындай бир биздин эсептөөлөргө таяна турган болсок, күнүнө Ош шаарына 150 миңден 170 миңге чейин автотранспорт кирип чыгат. Мына ушул маселелерди чечүүнүн үстүндө биз ошол жол каттамдарын, маршруттук каттамдарды оптимизация кыла баштадык. Андан сырткары ушул проблемаларды чечүү максатында шаарга жаңы 30 автобус сатып алдык, жаңы 23 троллейбус сатып алдык. Андан сырткары мына ушул шаардагы тыгын маселелерини жоюш боюнча шаарда бүгүнкү күндө 150 маршрутту кыскарттык. Жалпысынан шаарда ошол 740 маршруттук каттамдар ошол шаарыбызды жүргүнчүлөрүнү ташууну камсыз кылат. Кечиресиз, сизге дагы өзүңүзгө дагы маалым болсо керек, кече жакында эле жакын арадан бери атайын коомчулукта деле интернет колдонуучулар тарабынан, шаардыктар тарабынан бир көп талкууга алынган маселе бул жанагы Барсбектин эстелигин жылдыруу боюнча көтөрүлүп жатат да. Бул боюнча эми шаар мэри катары эмес, балким экономист, шаар тургуну жана унаада жүргөн адам катары айтсаңыз, зарылчылыгы барбы ошонун жылдыруунун? Биринчи Барсбектин эстелигин талкуулаганга чейин ал жерде бир айтып кетчү маселелер бар. Ошол эстелик курулган жер, ошол жол бул республикалык деңгээлдеги жол болуп эсептелет. Биринчиден ошол жол биздин Ош шаардык муниципалитеттин карамагында эмес бул. Биздин жолдор башкармалыгына карабайт. Бул Министерство транспорттун карамагындагы жол. Бүгүнкү күнгө чейин ошол тиешелүү документтери бүтө элек. Мындайча айтканда, одоно мыйзам бузуулар менен ал эстелик салынган. Бирок биз мындай бир бузуку болбошубуз керек. Тарыхты баарыбыз сыйлайбыз. Тарых биз үчүн мындай бир өзгөчө чоң мааниси бар. Бул жерде эми ар кандай талкуу болуп атат. Бирок бул жерде бир 5-10 адамдын мындай бир талкуусуну эске албастан, давайте Ош шаарында 500 миңге жакын калк жашайт. Бул жерде бүгүнкү күндө ушул жол элдин муктаждыгы болуп атат. Мына суббота, воскресенье күндөрү өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол жерден бир жарым сааттан 2 саатка чейин тыгындар болуп атат. Бул жерде, ал жерде сөз мына шаардык сессияда сөз козголду. Ал жерде эстеликти бузуп жаруу эмес, эстеликти бөлөк жака которуу боюнча депутаттардан маселе коюлган. Эгерде ушул маселени депутаттар, шаардыктар мындай бир колдоп бере турган болсо, ал эстелик бузулбайт. Бөлөк мындай бир шаардын бир чекесине, мындай бир ыңгайлуу жерине которулуу жөнүндө гана сөз жүрдү да. Ушуну бир эске алып койсок. Анан ошол эстеликти жылдырууда деле өзгөчө акча каражаты талап кылынат да. Бул боюнча кандай пикирди айта аласыз? Эми албетте айтканыңыз туура. Бирок биринчи кезекте айтып атпаймынбы? Биз шаардыктардын муктаждыгын биз эске алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол жердеги жаралып аткан проблеманы сиз эмес, мен эмес, муну бүт шаардыктарга, негизинен көпчүлүк бөлүгүнө бул ыңгайсыздыктарды жаратып атат. Эгерде ошондой маселе көтөрүлө турган болсо, сөзсүз түрдө биз келечекте ушуга барышыбыз керек. Ал жерде жок эле нерсени биз талкуулап, мындай бир жаман жөрөлөргө биз жоорубашыбыз керек. Эгерде ушул шаардыктардын керегине ушундай бир жаралып немеле турган болсо, сөзсүз түрдө бул багытка акча каражатын аябаш керек. 2016 жылдын 29 декабрында Кулатов кече районунда жашоочулар менен жолугушуп жатып, 640 көп кабаттуу үй болсо шаарда, алардын королорун жарыктандыруу боюнча дагы сөздөрдү айткансыз да. Бүгүнкү күндө бул иш-чара кандай деңгээлде аткарылып жатат? Мисалы, азыр шаардын борбордуу көчөлөрүндө биз деле жашап жүрөбүз. Чындыгында королор түнү караңгы. Туура айтасыз. Мен ушул жылына шаардыктар менен 2 жолу түздөн-түз жолугушуп турам. Ушул 13 аймак бар, 13 аймактын элдери менен. Ошол жерде биринчи кезекте мына мен жаңы кызматка келгенде шаардын өнүктүрүү программасын кабыл алганбыз. Ошол өнүктүрүү программасында биринчи беттеринде так жазылып турат. Ачык айкындуулук, мыйзам менен иштөө, ошол шаарда жасала турган жумушту эл менен кеңешип мындай бир чечүү деген 3 багытты жазганбыз. Мына ошол жолугушуулардын биринде ошол короодогу түнкү жарыктар боюнча сөз болгон. Туура айтасыз, шаарыбызда 640 көп кабаттуу үй бар. Бүгүнкү күндө мына түнкү жарык ошол 640 кабаттуу үйлөрдүн ичинде, короолорунда түнкү жарык жок.
2015 жылга чейин биз шаарыбызды негизинен жолдорун түнкү жарык менен камсыз кылдык. Мына кезектеги биздин иш пландарыбыз ошол 640 көп кабаттуу үйлөрдү түнкү жарык менен камсыз кылуу. Бул багытта мына кече жакында эле тендерлер жарыяланды. Тендерлердин ушул алдыңкылары бүттү. Биз бул тендерлерди 4 лотко бөлгөнбүз. Ошол түнкү жарыктар менен камсыз кылып боюнча ошо светодиоддуу лампаларды сатып алуу. Бул биринчи лоту. Калган 3 лоту ошол курулуш иштери боюнча. Бүгүнкү күндө 2 лотко тендер жарыяланып бүттү. Курулуш иштери башталды. Ошол короолорго кете турган светодиоддук лампалар бүгүнкү күндө сатып алынып, уже жеңүүчүлөр аныкталып, уже сатып алынды. Бул багытка жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом акча каражаты быйылкы жылдын эсебинен бөлүнгөн. Эми жылдын аягына чейин десем туура эмес болуп калат. Бул долбоор мындай бир кыска мөөнөттө где-то бир биз болжолдоп атабыз шаарыбыздын күнүнө 5 октябрга чейин ошол 640 көп кабаттуу үйлөрүбүз түнкү жарык менен Кудай буйруса камсыз болот. Жакын арада күтүп калат экенбиз. Жакын арада. Мен буну айтып коеюн, бул долбоор бир эле ушул Ош шаарында эмес, мындай долбоор республикада жок. Республикадагы эң алгачкы мына эгемендүүлүк алгандан бери жакшы мындай бир эл үчүн пайдасы тиет деген долбоорлордун бири десек туура болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер анда бүгүнкү темага байланыштуу биз атайын шаардын тургундарынын ойлорун да укканбыз. Сурамжылоого кезек берели. Таза болуп калды шаар. Люди более культурные, даже вот мына жаштар кетип атып, тиги мемелер дыргытпайт, семечко чагышпайт. Ну как-то они друг друга кармап эме алышат да, чтоб это шаардын тазалыгын сактаган аракет кылышат да. Жаңы автобустар келди, ошо бир жагдан. Онда жашыл эмелерди отургузушат. Жакшы эле, жакшы жагынан. Парктар оңдолуп атат бир жагынан. Көпүрөлөр салынып атат, жолдор оңдолуп атат. Бийик кабаттуу үйлөр салынып атат мурункуга караганда. Азыркы кезде Ош шаары мурдагы бойдон турат, өзгөрүш жок. Биринчиден шаардын маданияты өнүгүш керек. Экинчиден бул келечек жаштардын колунда, жаштарга басым жасаш керек. Жаштарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Көчөдө пробкалар, машиналар көп болуп, ошо. Бир жерге барып калсаң да парковка кыла албайсың. Орун жок да ошо көйгөйдө. Келөө бирок начарыраак. Базарларга машина кире албайт. Кичи базарлар. Ошо башаламандыктар бар да. Шаардын эскинде домдорду бузуш керек, жаңыдан салыш керек. Көчөлөрдү оңдош керек. Албетте шаар тургундарынын ойлорун чогуу биргелектүү уктук. Анан акыркы жылдары чындыгында көрктөндүрүү, тазалык маселелери шаарда бир топ алгылыктуу жемиштерин берип жаткандыгын көзүбүз. Эс алуу бактары дагы байма-бай ачылып, жакшыртуу иш аракеттери жүрүп жатат. Анан ошол эле учурда жеке ишкерлер тарабынан дагы эс алуу бактарын алып иштетүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү да. Аларга көзөмөлдүк кылуу кандай болот? Ошол боюнча айтып өтсөңүз. Албетте биринчи шаарыбыз таза болуш керек, көрктүү болуш керек, өзгөчө сырттан келген туристтерге. Бул багытта шаарда 2 ишкана негизги иштерди алып барат. Бул тазалык атайын адистештирилген ишканасы, экинчи ишкана бул көрктөндүрүү, жашылдандыруу комбинаты. Тазалык ишканасына токтоло турган болсок, давайте 3 жыл мурунку тарыхыбызга кайрылайлы. Мен жаңы кызматка келгенде ушул тазалык ишканасынын 1 жылдык бюджети 22 миллион сомго барабар болчу. Эми 18 000 гектар жер шаардын территориясы, 500 000ден ашык калк жашайт. Анан 22 миллион кай жакка жетет? Бүгүнкү күндө ушул 3 жылдын ичинде, 3,5 жылдын ичинде тазалык ишканасынын 1 жылдык бюджети 22 миллиондон 90 миллионго жетти. Биз Американы ачкан жокпуз. Ошол коллектив менен чогулуп отуруп сүйлөштүк. Эми болор иш болду. Мурдагыларга биз кайрылбай эле коелу. Мындан ары жаңы баракты ачып, жаңы мындай бир ойлор менен, жаңы кадамдар менен иштейли деп баары менен
мындай бир оюбуз бир жерден чыгып, шаар үчүн, келечек үчүн деп ишти баштадык. Мына бүгүнкү күндө биздин Ош шаарыбыз бир эле ушул түштүктө эмес, Кыргызстанда мындай бир эң бир таза шаарлардын бирине айланды. Рахмат. Айтмамат Тентибаевич, сөзүңүз каралды. Бизде убакыт аз болгондуктан байма-бай суроолорду берип калбасак болбойт. Негизи мына жаңы окуу жылы башталышына аз калды. Шаардагы негизги маселелердин бири катары бала бакчаларда жана мектептердеги орундардын жетишсиздиги дагы айтылып келет байма-бай. Бул боюнча жаңы окуу жылына карата кандай даярдык бар? Жаңы окуу жылына карата мына Кудай буйруса мен айтып коеюн, эгемендүүлүк алгандан бери Ош шаарында бир да жаңы мектеп салынбаптыр. Бүгүнкү күндө 2 жаңы мектеп салынып пайдаланууга берилди. 7 мектептин үстүндөн курулуш иштери жүрүп атат. Да, проблемалар бар. Бүгүнкү күндө бир класста 50ден 55ке чейин окуучулар бар. Мына ушул проблемалардын чечүүнүн үстүндө мына ушундай жаңы мындай бир курулуштар, жаңы мектептер салынып атат. Ал эми бала бакчага токтоло турган болсок, мына эгемендүүлүк алгандан бери 44 бала бакчабыз мындай бир ар кандай жеке менчиктерге өтүп кетиптир. Бирок бир да бала бакча салынбаптыр бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө 6 бала бакча 3 жылдын ичинде салынып пайдаланууга берилди. Мына 2 бала бакча жаңы окуу жылына, мына 1 сентябрга 2 дагы жаңы бала бакча пайдаланууга берилет. Алдыда 31 август эгемендүүлүк күнү келе жатат. Албетте, бул көз карандысынын 26 жылдыгы биз үчүн, жалпы кыргызстандыктар үчүн чоң бир белгилүү дата десек дагы болот. Экинчи республикалык деңгээлдеги чоң шаар деп Ордол Ош шаарын атап келебиз. Кандай иш-аракеттер жасалат эгемендүүлүк күнүнө? Жана дагы башка жылдагыдан өзгөчөлөнүп быйылкы май жасообуз. Эми Ош шаарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнүнө карата биз жакшы мындай бир сценарийларды, майрамдоолорду түздүк. Кудай буйруса 31 август күнү эрте менен эле саат 8ден 8:45ке чейин бул мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин айкелдеринин жанына барып гүл коюу аземдерине өткөзөбүз. Андан соң 9дан саат эрте мененки 9дан 10га чейин мындай бир майрамдык жүрүш деп коелу. Жаштардын майрамдык жүрүшү болот. Мотоциклисттер, велосипедисттер, автоунаалар менен ушул шаарды бир кыдырып чыгышат. Андан соң бир нече ушул курулуштар аяктап атат. Өзүңүз жакшы билесиз, мына Сай боюнда көчөсүндөгү бир 4 чоң долбоор ишке ашып атат. Андан соң мына 2 бала бакчаны ушул 1 сентябрга шаардыктарга пайдалануу беребиз. Ошолордун ачылыш аземдери күтүлүүдө. Андан сырткары мына Алымбек Датка этнографиялык борборунда профессионал сүрөтчүлөрүбүздүн жана жаш сүрөтчүлөрүбүздүн мындай бир көргөзмө жарманкеси болот. Андан сырткары мына Разаков атындагы Сейил бактын ачылыш аземи. Бул ушул өзүңүз жакшы билесиз, мен ушул Разаков паркына жакшылап токтолуп кетейин. Белгилеп кетчү нерсе, бул Разаков элдердин эс алуучу паркы бул жеке менчикке өтүп кеткен. Ана мен жаңы кызматка келгенден бери биздин кийлигишүү менен мына сот аркылуу кайра ушул шаардык муниципалдык менчикке кайтты. Бүгүнкү күндө толук буга чейинки акыбалын сиздер жакшы билесиздер. Толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп, ушул эгемендүүлүк күнүбүзгө карата шаардыктарга пайдаланууга берилет. Ошол паркта Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош шаарынын бөлүмчөсүнүн уюштуруусунун мындай бир негизинде эл биримдиги жаркын келечекке жол ачат деген мындай бир жакшы мындай бир маданий массалык программа болот. Ал эми кечинде болсо борбордук аянтта көз карандысынын 26 жылдыгына арналган түбөлүк тур эгемендүү Кыргызстаным аттуу аталган бир маданий мындай бир жакшы бир иш-чара өтөт. Негизинен бул ушул шаардыктарга, негизги бөлүгү ушул жаштарга арналган бул бир жакшы бир концерттик программа менен коштолот. Биздин 8060 кыска номерине дагы СМС кат келиптир. Шаар тургунунан ал суроону сизге узатайын. Мамлекеттик ипотекалык компания менен турак жайды камсыздоо боюнча кандай иштиктүү иш-чараларды алып бара аласыздар? Анткени шаарда жаш үй бүлөлөр турак жайга абдан муктаж. Булардын саны көп экендиги белгилүү деген суроо. Мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте биз бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Мына шаарыбыздын Черемушка кичи районунда аларга бир жер маселесин чечип берүү ошол биздин шаардык муниципалитетке жүктөлгөн. Биз маселени почти что уже чечтик бул боюнча. Ал эми өзүбүздө бүгүнкү күндө мына ипотекалык ыкма менен республикаларда биринчилерден болуп мындай бир жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 361
батирди биз ипотекалык ыкма менен ушул шаардыктарга тартууладык. Бунун жылы 12 жыл 6% үстөк менен. Мен бул белгилеп кетчү жагдай бул жерде 6% үстөк менен мына республиканын бир да булуң бурчунда мындай 6% үстөк менен берилген жок. Демек алдыда дагы бул самалдар улантылат, Кудай буйруса мына дагы ушул ипотекалык ыкмада жаңы курулуштарды уже баштап жатабыз. Мына өзүңүздөр жакынкы арада буга күбө болосуздар. Андан сырткары шаардыктарга 348 кызматтык квартиралар берилди. Мына ал эме тиги июнь окуясынан жапа чеккендерге жалпысынан 631 тактап айтканда где-то бир 1300дөн ашык квартира мына акыркы жылдарда шаардыктарга тартууланды. Ал эми мына жаштар боюнча маселени көтөрүп атасыз. Мен кыскача маалымат берип коеюн. Бул жерде возрастной ограничение жок. Жаштар деле эгер ошол маянасы туура келсе, жаштар деле алса болот. Эч кандай мындай бир аларга тыюу жок. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио кармандар, бүгүнкү күн майы көрсөтүүсүнө берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин алып чыгуучу тема бул Ош шаары бүгүн шаарда кандай иш аракеттер жасалып жатат жана алдыда жасалышы керек деген суроого Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентибаевтан биз жооп алдык. Студиябызга келип маек куруп бергени үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин амандыкта туруңуздар.